Саламатсыңар балдар. Бүгүн 5 класстар үчүн математика сабагы. Номер 1 Тоту Мойдонов атындагы Макмал жалпы билим берүүчү орто мектебинин математика мугалими Кайтбекова Жанаркөл Алымбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы проценттин аныктамасы, сан менен проценттин дал келиши. Сабактын максаты: проценттин аныктамасын билишип, сандын проценттин далы боюнча түшүнүк алышат. Сан менен проценттин дал келишин үйрөнүшөт. Процентти турмушта колдоно билишет. Күтүлүүчү натыйжа: процент боюнча жалпы түшүнүк алышса, сан менен проценттин дал келишин үйрөнүп чыгара алышса, турмушта колдонушун түшүнүп эстерине сактап калышса. Баарыңарга жагымдуу маанай кылайм балдар. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштап алсак. Күндөлүк турмушта айрым бөлчөктөр өтө көп колдонгондуктан өзгөчө аталыштарга ээ. Мисалы 2/1,5, 4/1 чейрек деп аталарын силер билесиңер. Булар сыяктуу эле 100/1 бөлчөгү да эсептөөлөргө кеңири колдонулат. Бул бөлчөк өзгөчөлөнүп процент деген аталышка ээ. Демек, процент бөлчөктүн айрым учуру болуп эсептелет. Сандын 1% бул сандын 100/1 бөлүгү. Процент мына ушундай белги менен белгиленет. 1% 100/1 барабар, же болбосо 0,100/1 деп жазуу болот. Мисалы, 1 тыйын сомдун 1% болот. 1 сомдо 100 тыйын бар экенин билебиз балдар. Эми 100 тыйындын 100/1 үлүшүн табуу керек. Ал үчүн биз бүтүндү бөлчөктүн бөлүмүнө бөлүп, алымына көбөйтөбүз. 100'ду 100'гө бөлсөк 1, 1'ди 1'ге көбөйтсөк 1 тыйын келип чыгат. Анда 100 тыйындын 1% 1 тыйын экенин аныктап алдык. Эми балдар эсиңерге сактап алгыла. Центнердин 100/1 бөлүгү килограмм, метрдин 100/1 бөлүгү сантиметр болот экен. Сандын 1% табуу үчүн санды 100'гө бөлөбүз. Мисалы, 21 санынын 1%-ын тапкыла. 21'ди 100'гө бөлсөк, эгерде бизге бүтүн сан берилсе, анда биз 1 баштап солду көздөй 2 орунга жылдырабыз, анда биз 0,21 деген санга ээ болобуз. 120'нын 1%-ын табыш үчүн биз 2 орунга жылдырсак 1,2 деген чарылышка болобуз. 2 санынын 1%-ын табууда 2'ни 100'гө бөлүп алабыз, анда 0,2 деген чарылышка ээ болдук. Сандардын бир нече процентин табууда санды 100'гө бөлүп, проценттин санына көбөйтөбүз. Мисалы, 567 санынын 3%-ын тапкыла, 45 санынын 3%-ын тапкыла дейт. 567'nin 3%-ын табууда биз 1%-ын таап 100'гө бөлүп алабыз дагы 3'гө көбөйтөбүз. 567'nin 100'гө бөлүүдө 5,67 деген сан келип чыгат. Аны 3'гө көбөйтсөк 17,1 барабар. 567'nin 3% 17,1 барабар экен. Андан кийин 45 санынын 3%-ын табууда 45'ти 100'гө бөлсөк 0,45, аны 3'гө көбөйтсөк 1,35 барабар. Демек, 45 санынын 3% 1,35 барабар экен. Билдик балдар. Эми китебиңердин номер 498 көрүнгүсүн карагыла, процент түрүндө жазгыла дейт. 0,9 деген сандын процент түрүндө жазгыла дейт. Анда биз процент түрүндө жазууда биз 100'гө көбөйтүп, процентти аркасына кошуп жазабыз. Ал үчүн бизге ондук бөлчөк берилип атат. Ондук бөлчөк берилсе, биз ондук үлүшүнөн кийин 2 орунга жылдырабыз. 1, 2 санга жылдырсак, анда биз 9 деген бүтүн санга болобуз. 9% деп жаза алабыз. Андан кийин дагы бир мисал. 3,21 саны берилсе, аны биз процент түрүндө жазсак, 100'гө көбөйтүп, процентти кошуп жазсак, 321 деген санга болот экенбиз. Андан кийин номер 499 көнүгүү. Сан түрүндө жазгыла. Мисалы, 17%. 17% сан түрүндө жазсак, анда биз 17'ни 100'гө бөлүп 0,17 деген чыгарылышты алабыз. Дагы бир мисал чыгарайын. 20,7%. Аны биз сан түрүндө жазсак, 100'гө бөлсөк 0,1207 деген чыгарылышты аныктап алдык. Эми балдар,
биз маселеге дагы көңүл буралы. Китебиңердин 502 көнүгүүсүндө мындай дейт: эгерде X заводу чыгарган 6200 детальдын 95% жарактуу болсо, анда детальдардын канчасы жараксыз? Мына биз жараксыз детальдарды таап алышыбыз керек экен. Ал үчүн биз 6200 детальдын 1%-ин таап 95%-ке көбөйтөбүз. 6200-дү 100гө бөлсөк 62, 62-ни 95-ке көбөйтсөк 5890. Анда бул 6200 детальдын 95%-и 5890-ду берет экен. Эми биз жараксыз детальды табышыбыз керек. Ал үчүн 6200 детальдан 5890-ду кемитсек 310 деталь жараксыз деп таап алдык балдар. Эми мен силерге сандын процентин табуу боюнча бир тапшырма берейин. Аткарып көргүлө. 12-нин 25%-ин кантип табабыз балдар? Силер ойлонуп, анан чыгарууга мен силерге жардам берейин. Анда биз 12-ни 100гө бөлүп 25-ке көбөйтүп алат экенбиз. Кана силердин жообуңар канча болду? 3 болду деп силердикин дагы мен ойлоп атам. Эми балдар, турмушубузда биз көптөгөн маселелерди кезиктирет экенбиз. Анын ичинен дагы бир мисалды чыгарып көрөлү, санды анын бөлүгү аркылуу табуу боюнча. Мисалы, бала бакчанын орто тобунда 24 бала, башка топтордо балдардын 75% болсо, анда бул бала бакчада канча бала болгон? Мына ушуну табалы. Ал үчүн биз башка топтордо балдардын 75% дейт. Бизде балдардын саны белгисиз, аны x менен белгилейбиз. Аны биз 75%ке барабарлап туралы. Андан кийин биз 24 баланы ортоңку топту 25% дейбиз. Себеби жалпы 100% болмок, андан 75% кемитсек 25% калып атат. Эми биз пропорция түрүндө кайчылаш көбөйтүп чыгарсак, 25-ти x'ке көбөйтсөк 25x, 24-тү 75-ке көбөйтсөк 24 көбөйтүлгөн 75 деп жазып алабыз. Эми бул жерден x табалы. X барабар 24 менен 75-тин көбөйтүндүсү 1800. Бул жердеги 25-ти барабарлыктын оң жагына белгисин карама каршы белги менен алып өтөбүз. Анда бөлүү 25, x барабар мында 72 барабар болду. Эми 72 бала табылды. Аны биз 24 балага кошсок, бардыгы 96 бала болгон деп аныктап таап алдык. Бул проценттердин белгиси балдар. Муну эсибизге сактап алалы. 100% 1 бүтүнгө барабар, 50% 2ден 1ге барабар, 75% 4дөн 3гө барабар, 25% 4дөн 1ге барабар. Процент биздин жашообузда кайсыл учурларда көбүрөөк кезигет? Мисалы, кефирдин сыртында 3,2% деп жазылып турат. Бул деген сөз кефирде 3,2% майлуулук бар деген сөз. Андан кийин бул жерде үй берилип турат, үйдү процент менен теңдеп атабыз. Үй толук бүтсө биз 100% толук бүттү деп айта алабыз. Биз эгерде силер ата-энеңерден көбүрөөк угасыңар, жарымы бүтүп калса, анда 50% бүттүм, 50%-ин бүтө элекмин деп айтышат. Же болбосо бүтөйүн деп калса, 90% бүттүк, 10% калды деп. Мына мындай сөздөрдө силер көбүнчөсү ата-энеңерден уга аласыңар. Андан кийин жарнамаларда төмөндөтүүлөр болот. Сөзсүз түрдө скидка 10%, мисалы, скидка 30%, скидка 90% деп жазууларды силер жарнамалардан көбүнчө көрө аласыңар. Андан кийин эң негизгиси балдар, биз банк аркылуу акча алабыз, насыя алабыз. Силер ата-энеңерден көп угасыңар, кредит алабыз дегенде. Кредит алууда биз сөзсүз түрдө процент аркылуу коштуруп алабыз. Мында процент алууда, кредит алууда процент 10%, 20% менен алабыз деп
силер көбүнчөсү ата энеңерден көп угасыңар. Эми балдар, биздин жашоодо проценттин колдонушун, процентти сан аркылуу жазылышын, санды процент аркылуу жазылышын жана турмушубузда көптөгөн маселе, мисалдарды иштеп көндүк. Эми мен силерге үйгө тапшырма берейин. Бул ссылка турат. Бул жерде ссылкада мультуроктон түзүлгөн тест, ичинде жалаң проценттер жөнүндө маселе, мисалдар. Мунун чыгарылышын аягына чейин чыгарсаңар, силерге процент аркылуу силерди баалап берет. Ал баалаган процент аркылуу баа мага да келип жүрөт. Мен ал процент аркылуу силерди баалай алам. Саламатта калгыла.